Кыргыз тилдин мамлекеттик органдардагы жана Кыргыз Республикасынын сот органдары курду. Кыргыз тил түрк тилиндеги эң байыркы, ошондой эле эң байыркы тил болуп эсептелинет. Кыргыз тилинин жалпы казынасы 117 000 сөздөн турат. Ошондуктан бир да түрк тили кыргыз тилинде сөз байлыкка ээ эмес. Бирок Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде 1991 жылдын 31 августунда мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемен, демократиялык мамлекет катары салтанаттуу жарыялагандыгына карабастан, азыркы күнгө чейин мамлекеттик тилибиздин өнүгүшү аксап келет. Ошол себептен Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевдун колдоосунун негизинде 2023 жылдын 17 июнунда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган. Анын алкагында Кыргыз Республикасындагы жалпы мамлекеттик органдарда жана ошондой эле сот системасында мамлекеттик тилдин өсүп өнүгүшү үчүн ар бир мамлекеттик кызматкер, ошондой эле сот кызматкерлери жапа-тырмак киришип, ар бирибиз өз салымыбызды кошуудабыз. Эгемен мамлекет болгондон кийин ар бир мамлекеттик иш-чараларда, иш учурунда кыргыз тилинен укура, таза адамдар менен пикир алышууда, расмий иш кагаздарда туура колдонууга аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан соттордун жыйындарында, жогорку соттун пленумунда жана ар бир сот өз кызматына киришип жатып, ант бергенде кыргыз тилин гана колдонууда. Биздин эне тилибиз окулуктуу, көркөмдүү, адамга жагымдуу тилдердин катарына кирет. Кыргыз тил манас атабыз, дүйнөгө белгилүү жазуучу Чыңгыз атабыз сүйлөгөн тил. Мамлекеттик тилибиздин өнүгүшү үчүн алыска барбай эле Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда болуп өткөн иш-чараларга токтолуп өтсөм. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Базарбеков Замирбек Курамаев жана аппарат жетекчиси Мамыров Эркинбек Төбөкел иштелер билгеси менен жергиликтүү соттордун арасында кыргыз тили жана Айтматов маалымат алышындагы иш-чаралар өткөрүлүп турат. Эне тилибизди билбесек, мантуктан эмне айырмасы бар? Эне тил маселеси жалгыз гана мамлекеттин же тил комиссиясынын көйгөйү жана милдети эмес. Бул маселе ар бир өлкөбүздүн жарана тиешелүү жана ар бирибиз бул маселени чечүүгө милдеттүүбүз. Болбосо келечек мун эмне үчүн тилибизге кайдыгерлик мамиле кылдыңар эле деп сураса, эмне деп жооп беребиз? Кыргыз тил мамлекеттик тил болуп, өзүнүн кадыр баркын көтөрүү үчүн эң биринчи ар бир мамлекеттик кызматкер эне тилибизде сүйлөгөнгө, иш кагаздарын кыргыз тилге өткөрүүгө аракет кылалы. Биз болгону мукташтык жараталы. Адегенде ар бир кызматкер өзүбүздөн баштайлы. Билимдүү, өз ишин мыкты билген, адилеттүү, чынчыл кызматкер таза кыргызча сүйлөп турса, анын артынан ким эрчилгиси келбесин. Ар бир мамлекеттик кызматкер эне тилибизди барктап, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгар дегендей, эне тилибиздин өнүгүүсүнө өз салымыбызды кошуп, эне тилибизди дүйнөгө даңазалайлы.